Sen meni yeliktirdin, jeliktirdin, bir emes bir neçe ret ölüp durdum. Кыз-Жибек баяны. Карлагдан чыккан узун жол. Айдалган, Лагерине Караганды. Капаста канча жүрөк жараланды. Каректерде кадалган тикенектин Алдынан мұрзөлөрүн табаламбы. 1953 жылдын аяздуу күндөрүнүн биринде суукка кайыккан адамдарды жүктөгөн жыгач вагон Карлагга келди. Карлаг Караганды эмгек түзөтүү лагери. Эсирдеги шарты катаал абак жайлардын бири. 1930-1959 жылдары миңдеген кишилердин тагдырын чечип азапка салган абак. Карлаг Казакстандын Караганды облусунда жайгашкан СССР НКВДсынын улак системасына кирген жексур жай. Кыргызстандан келген камактагылардын арасында Олжобай да бар болчу. Камакка чейин Кыргызстандын Жаңы жол райондук партия комитетинин жоопту кызматкери. 1942 жылдан бери партия мүчөсү. Кылмыш кодексинин 58 беренеси менен соттолгон. Кое берсе арыктыктан араң баскан адамдарды баса калып тыткылап ичүүдөй, жолунган иттердин абалагы менен түрмө кызматкерлеринин сөккөнүнө бышыгулак адамдар Далинка лагерине келип жайгашты. Лагер Шерубай Нуру шахтасынын жанында болчу. Ошону менен абактын көндүм турмушу башталды. Бел уйганына карабай кыбырап, шахтада иштемей, улам-улам тизме чакыруулар. Жинге тийгенин токмоктоп, карцерге отургузмай, уруп тепкилемейлер бул жерде көнүмүш көрүнүш. Келгенден бери Олжобай жылый албай койду. Суук сөөктөн өтүп, азабын жеди. Лагердеги барактын ортосундагы буржуй мешке жетиш кыйын болду. Тартынып турган кыргызды көрүп, көз айнекчен боорукер казак унчукпай жанына келип, ысык суу куюлган күрүшкөнү колуна карматты. Экөөнүн достугу ошондон башталат. Isık суу тоңгон көңүлдү жибитип, экөө жумушка чогуу барып, тизме чакырганда бирге туруп, ашканага ээрчишип барышчу. Амантай профессор деп коюшчу. Ошол казак менен жакшы болуп кетти. Ал башкалар менен тез тил табышып, баарына элбек мамиле кылган жашамал адамды илимпоздешчү. Картаң деген менен ал Олжобай менен курбалдаш экен. 1955 жылды эки дос аяк башынан шамал аркыраган суук баракта тосушту. Казак таласын жойлогон бороондо барактын суугу сөөктөн өтчү. Ышкырган бороонго карабай Амантай ырокучу. Олжобай казактын денеден кирип бойдалган муңдуу ырларын угуп олтуруп, көпүлдөп манас айткан улуу таланттарды эстечү. Бөксөсүндө бир бар, адырында кара бар, текилинде теке бар, булгатында бугул бар. Көзүн жуум алып, акыл эси айылына кетчү. Асман тиреген тоолорун эстечү. Ошол тоону этектеп жашаган айылдаштарын, жакындарын ойлоп, кыйла канааттанып калчу. Ошол жылы жазында Олжобайды абактан бошотушту. Өз башы эркиндикке чыкканы менен жакын адамы болуп калган Амантай досунун абалы аны капага салды. Ал бечара кыш менен жөтөлүп, катуу ооруду. Абактагыларга берилчү норманы аткара албай, абакчылардын урушун угуп, араңжан болуп калганы жан кейтти. Түрмө башчыларына киши өлгөнү көнүмүш иш. Берилген тапшырманы аткара албай калганы ачуусун келтирчү окуя болчу. Экөө жалгыз олтурганда Амантай Олжобай досун сыртка чакырып,
кеп бар дегендей ишарат кылды. Зым тикенди армандуу карап, созулган талаадан көзүн албай, досу көз жашын тие албай, армандуу тагдырын айтууга өттү. Ал деле айылда чоңоюптур. Ырдаганды жакшы көрчү экен. Өзү да ыр чыгарып, музыкадан сабак берип, жакшы иштеп жүргөндө кайсы бир кара ниеттердин жалаасына кабылып, катаал жазага кириптер болуптур. Анан Сибирге айдалып, аягында Карлагда жаза мөөнөтүн өтөп жатканын айтты. Амантайда бир күнү азаттыкка чыгып каламын деп үмүт кылчу. Бирок анын беренеси мунапыска туш келбейт деген. Оораны биротоло мүлжүп, көзү түрүсүндө абактан бошонуп чыгаарына үмүт артпай калган. Амантай купайкесинин шыгырган жазууга толгон блокнотун алып чыгып досуна сунду. Түн киргени сак окуп берип аткан чыгарма ушул Кыз-Жибек поэмасы. Казак эл оозеки чыгармачылыгынын көөгары, деди ал тынып. Блокнот кармаган колу калтырап, жазылгандарды түшүндүрүү кыйынга туруп жатты. Муну мен Сибирде, лагерде жүрүп жаздым. Өткөн кылымдын 50-жылдары улутчул буржуазияга каршы катаал күрөш ачкан совет идеологдору Кыз-Жибек поэмасын элге каршы чыгарма катары жарыялап, аны окутууга, жайылтууга тыюу салып коюшкан болчу. Мектеп, жогорку окуу жайларынын программасынан алынып салынган. Амантай Күзөбай досунан поэманын кол жазмасын жашырын алып чыгып, аны эч кимге билдирбей, бекем катып коюуну тапшырды. Досунун аманатын аткарыш үчүн сөз беришин суранды. Эмне болсо да кол жазманы сактап, элге жеткирүүнү тапшырды. Элиме жеткиз, элиме. Жүрөгүнө жакын катып келген блокнотун Күзөбайга берип жатып, Амантай көз жашын төгүп ийди. Казакстандык тарыхчылар менен адабиятчылардын ырасташынча, бири экинчисинен олуттуу айырмаланган Кыз-Жибек поэмасынын бир топ варианттары бар. Чыгарманын укура автору, жаратуучусу элдин өзү, дейт Казак Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын анык мүчөсү, академик, филология илимдеринин доктору Сейит Каскабасов. Эпосто ошол кездеги казак элинин калыптанышынын тарыхый жолу мыкты чагылдырылган. Элдин ой тилек, максаттары камтылган. Эпостун ири мааниси бар. Анда махабат даңазаланат. Ашыктык адамзаттын башкы баалуулугу. Күзөбай түн катып блокнотту купайкенин ичин сөгүп ийип, ийне менен билинтпей тигип чыкты. Бир күндөн кийин буйрса боштондукка чыгат. Түрмөнүн оор дарбазасы артынан жабылгандан кийин ал кең талааны жиреп, жалгыз жолдо келатты. Үйүнө чейин дагы узак жол. Пойызга олтуруп, Чиеш станциясына чейин келип, ал жерден Фрунзеге жетти. Шаардык комендатурага катталып коюп, сыртка чыкты. Көчө боюндагы гилярстар тегиз гүлдөп калган экен. Күзөбай шаардагы Пишпек темир жол станциясына жөө келди. Жалал Абадтын пойызына олтуруп, Анжияндан өтүп, айылына бара турганын ойлоп атканда, артынан сүрдүү кыйкырык чыкты. Стоять! Документы! Лагердеги тынымсыз текшерүүлөрдөн жүрөк заада болгон денеси шаардагы мына бул жагдайдан улам чочулап, тер басып туруп калды. Эми тинтет экен деп бир ою. Тинтип кирсе, купайкесинин ичине тигилген блокноту чыгып калышы мүмкүн эле. Бирок патруль анын боштондугу тууралуу справканы карап, бара беришин айтып, жолун улады. Ошондон кийин Күзөбай милиция постторун алыстан айланып өтүп, алардын көзүнө чалдыкпонун айласын кылып калды. Күттүргөн айылдагы үйүнө жеткенден кийин азын оолак эс алып, туугандар менен учурашып, Күзөбай колхозго ишке кирди. Соттолуп келген кишиге
ким эле жооптуу ишти тапшырсын. Мурдагы райком кызматкерлери кетменин көтөрүп сугатка чыкты. Блокнотту ал үйдүн жатырына катып койду. Аны издегенде денесин калтырак басып, жекесинен муздактар чыпылдайт. Эртең менен там башына чыгып, катып койгон блокнотун карайт. Ордунда бекен. 1971 жылы Советская Киргизия гезитинен Кыз-Жибек деген кино чыкканын окуп, эринбей Ошко барып, макталган фильмди көрүп келди. Фильмден кийин көргөнүнө ыраазы болгон жаштар андагы 2 жаштын сүйүүсүн кеп кылып, пикирлерин айтып, эч ким чочулабай этпей, чыгарманы талкуулап жатышканы Күзөбайга кызык сезилди. Жаштарга артисттердин ойну, казак табиятынын кооздугу, 2 жаштын драмасы таасир калтырып, кинозалдан баары көңүлдүү чыгышты. Алар үчүн бул жөн гана кино болчу. Кинотеатрдын жанында калпагын мыкчыйып кармап, өксү ыйлап аткан кары кишиге кинодон чыккан жаштар көңүл деле бурушпады. Күзөбай өткөнүн ойлоп, ыйлап отурган. Күзөбай Амантай досун эстеди. Карлак демин баса албаган, эрки күчтүү кайран досун жоктоду. Ошол жерде туруп, Күзөбай Алматыга кол жазманын алып баруун чечти. Алматы кайда? Карлык. Жабышкан оору. Ананда досун эстеп өксүп ыйлаган Күзөбай өзүн эптеп кармап, үйүнө араң жетти. Келип эле жыгылды. 1 апта ашуун ары барып бери келди. Кара жаны катуу кыйналды. Ишке өзүнчө чыгып калганда, алыс жолго балдары жөнөтпөй коюшту. 1995 жылы Күзөбай жүрөгү кармап жыгылганда, үйүнө Кадырбек инисин чакыртып, ага лагердеги азабын, Амантай досунун аманатын айтып, кол жазманы инисине берди. Амантай досунун алдында берген убадасын кандай да болсо аткарууну тапшырып, оор жүктөн кутулгандай жатып калды. Күзүндө Күзөбай бу жарыкчылыкты таштап кете берди. Менин баянымда аталып аткан Амантай шарттуу ысым. Карлактын азабына кабылган казак азаматы ким экенин, чыныгы ысмы кандайлыгын биз билбейбиз. Ушул тапта иликтөө иштери улантылууда. Деңиздин үйөр толкуну ичине кушкабар салынган өтөлкөнү жеке ыргытып таштагандай, мына ушул кайгылуу баяндын аягы кызыктуу окуяга айланды. Күзөбайдын урпактары Кыргызстан Астана коомдук бирикмеси кыргыз жамааты кыйла жылдардан бери иликтөө иштерин жасап жатканын угуп, атасына берилген бейтааныш казактын кол жазмасынын авторун табууга жардамдашууну өтүнүп кат жолдошуптур. Күзөбайга кол жазма ilgari 1953 жылы берилген. Ушул тапта 101 барактан турган кол жазма Астанада сакталып турат. Кол жазманын ээсин, автору ким экенин табыш үчүн журналисттик иликтөө жүргүзүп кабар салдык. Иликтөөгө архивисттер, окумуштуу фольклористтер, графологдор кошулуп, кол жазма тууралуу документ кинода тартылды. Жакын арада ал тасмада жарыкка чыкмакчы. Келечектин эс сактамы 2006 жылы Жарнакташтар менен Караганды облусунун Спасск поселкасында саясий репрессиянын курмандыктарына эстелик белги орноттук. Ушул ишти аткарам деп жүргөндө мени бир эле суроо камтама кылып келди. Бу аяк башы көрүнбөгөн Карлакта азап тарткандардын арасында кыргыздар, кыргызстандыктардан аз болбосо керек. Ушунча чоң абакта кантип эле болбосун. Ушуга улай тийиштүү документтерди топтой баштадым. Карлак азабын кыргыздар, кыргыз эстеринин ого эле көп жарандары тарткан экен. Аны ырастоочу документтердин кыйласын таптым. Алардын арасында белгилүү саясий жана коомдук ишмерлер Дашимбай Жиев, Зияшбек Денов, Тазабек Саманчин,
Нуркей Кекиликов дагы башка адамдар азапка башым алынган экен. Карлактагы азапты тарткандардын арасынан тирүү чыккандары аз. Абактагылардын көбү ошол жерде бу жаркчылык менен коштошкон. Сталиндин өлгөнүн угуп, кыргыз журналисти жана жазуучусу Рахманберди Касымов кубангандан ачык эле кыйкырып ийген экен. Эми эркиндикке чыгабыз. Катуу толкундоону көтөрө албаган ошол сөздү айтаар замат токтолуп, кайран кыргыз азаптуу жерде жан бериптир. 60-жылдан кийин Карлак азабын тарткан бейтааныш казактын өтүнүчү аткарылып, Кыз-Жибек поэмасынын колжазмасы Казакстан элдер ассамблеясынын сессиясында Төрөган Нурсултан Назарбаевке тапшырылды. Кыргыз элинин атынан бул ишти кыргызстандык изилдөөчү Назарбаев Нурсултан окуу жайынын профессору Дүйшөнкул Шаматов аткарды. Материалды чагылдырган Шавкат Исмаилов. Sen meni еліктірдің, бір емес бірнеше рет өліп тұрдым. Армандай жалғыз ауыз сөзің үшін алыстан атарып келіп тұрмын. Биение сердца моего ты задержать вольна, Жибек, от взгляда твоего в душе моей весна. Чем чувство обернется, когда идешь, куда душа велит. И сердце то замрет, а то забьется, то вздрогнет радостно, а то вдруг заболит. Айдалган Я перейду все рубежи, пойду в любую даль. Ты только слово мне скажи, свою мне руку дай.